Күлөксүз белгилүү актриса Оштун Мерине ашыктыгын билдирди. Вообще сізді телевизорда көріп алдым. Шындай ашықтым. Күлік жігіттім. Күліксіз. Ош шаарында медианын ипотекалык программасынын алкагында курулган 9 кабаттуу 96 батирлүү турак жайды салтанаттуу тапшыруу аземи болду. Бул тууралуу кала бийлиги кабарлап, жеринен тартылган видеону жарыялады. Андан салтанаттуу иш-чарага барган кала башчысы Жеңишбек Токторбаевди Назира Мамбетова белгилүү актриса мактаганын көрүүгө болот. Жигиттин гүлү кандайсың? Сизди телевизордон көрүп алып ушундай ашыкмын, ушундай суктанам. Күлүк жигит деп, күлүксүз деп тамаша иретинде мактоо сөздөрүн айткан. Кыргыз эл артисти Назира Мамбетова коомчулукка айрыкча Курманжан атка тасмасындагы Курманжандын ролу менен белгилүү. Ошто 22 жаштагы актерго үйдүн ачкычы тапшырылды. Москвадагы Михаил Шепкин атындагы театралдык институтту бүтүрүп, Ош улуттук драма театрына келген 22 жаш актерго берилген батирлердин ачкычы тапшырылды. Ош шаардык медиасынын маалыматы боюнча 96 батирлүү көп кабаттуу үй пайдаланууга берилди. Жаш актерлордон тышкары 3 эм төрөлгөн үй бүлөлөргө жана турак жай шаардагы курулуш иштери үчүн алынгандарга да берилген. Салтанаттуу ачылышта актерлор 50 жыл мурда болгон окуя аталышындагы театралаштырган сценканы тартуулашты. Эл артисттери Назира Мамбетова менен Жамиля Сыдыкбаева театралдык окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнө батир берүү 50 жылдан кийин кайталанып жатканын айтып, мэрге ыраазычылык билдиришти деп айтылат маалыматта. Балдарды үйлөңүз, кыздарды чыгарыңыз, уртуңуздан эч качан күлкү кетпесин. Ушу биздин сүйүктүү Ош шаарыбыз үчүн, биздин келечекте мына жаштар үчүн, жаш муундар үчүн улуу болуп калдыңыздар сиздер эле. Ата болуп, байке болуп, ага болуп жүрүңүз, тарбиялаңыз. Кудай кааласа, биздин мынакей урматтуу президентибиз, урматтуу генералыбыз ишенип Ош шаарына жиберди. Ошту дүңгүрөтүп өстүрүп, чарба жагынан Ошту биз карайбыз, идеология жагынан, маданият жагынан сиздер карашыңар керек. Ошон үчүн мен сизге ишенем. Кудай кааласа, биздин мына сиздердин келишиңер менен шепкинчилер деп коеюнча, биздин жигит кыздардын келиши менен биздин Ош шаарынын аброю мындан да өсөт деп мен ишенем. Onu kut basmam. Allah. Кандай кызым? Ой, красивая девушка. Ой, красивая. Ой, красивая девушка, красивая. Ben ecem uyuyor bu la. Ece işeme attınız hele, kan böyle. Sonra kalmadı hiç. Beklediniz. Ecem işeme attınız, kan da bu beri, bermek bulardı. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Bu cenagı Alınbekova ecem de bilesin de. Koşularını caman korup attılar sizde. Berbetti ve var. İşem berdi. Çoğuldu berbeydi. Anamına değerli. Bazıların gününe cazıdı. O evde ben damkam kadar. Ama bak geliniz. Ne gibi? Şunday bana biresiyle görüyorsun. Artık söyleyeceğim ben olur beni. İki bölmeli oldu mu? Kanat? Mına bizden meriz, Жеңишбек Шермаматович, биздин мээринди атабыз мээрибиз, мына биздин өзүбүздүн үйүбүздөн дагы сонун шарттар үйгө алып келип койду. Мына эгиз кыздары менен менен 3 эндин энесимин сүйүнүчүмдө гат жок. Өмүрү узун болсун. Тегеле мынерде жүрөктө кайсы максаты сол максатына жетсин. Анан мына муниципалдык неме башкармалыгынын директору Төнөгөн баламдагы барып өзү жеринен көрүп мынау мээрибиздин тапшырмасы менен барып мени өзү машинасы менен өзү көчүрүп келди. Ушу жаман шарттар мынау погодага байланыштуу жамгырда калганда ошондо мени көчүрүп кетти. Мына салтанат мээрибиз берет. Биздин мээрибиз компьютерде ар бирин көзгө илип коет. Элдин уулу жигит айтканын аткарат. Менин бир тууганым деп
Таң атпай туруп жүгүрдү. Оштун мэрине өзгөчө ырлар айтылды. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторобаевка Орусиянын Шептин атындагы жогорку театралдык окуу жайын бүтүргөн жаш актерлор тарабынан ага арналган ырлар көркөм айтылды. Бул учур калаада медианын ипотекалык программасынын алкагында курулган 96 батирлүү көп кабаттуу турак жай пайдаланууга берилип жаткан учурда болгон. Иш-чарадан тартылган видео менен Ош шаарынын медиасы бөлүштү. Анда аталган окуу жайды аяктаган 22 актерго да батирлер берилген. Акылы толо жигиттин калкына тийди пайдасы. Таң атпай туруп жүгүрдү. Чечкүндүү Мырза Жеңишбек чек чейтип баарын койдугу, гүлдөтүп баарын койдугу, мыйзамды сүйгөн Жеңишбек мэрлерге үлгү болду да деген сөздөр айтылды. Мэрге арналган ырларда. Салтанаттуу иш-чарада белгилүү актриса мэрди күлүк деп татады. Башчысы Султан Ибраимов айт жүрөк үйүн курдуруп, ошол мезгилдеги азыркы учурдун эл артисттери Назира Мамбетова, Жамиля Сыдыкбаева эжелерибизге окшогон эже агайларыбызга батирлерди тартуулады эле. Урматтуу Жеңишбек Шермаматович, эгерде Султан Ибраимов ушул ага эжекелерибиз үчүн кандай орунда элесе ошол учурда, азыркы учурда сиз биздин жүрөгүбүздө ошондой орундасыз. Тарых 53 жылдан кийин кайрадан кайталанууда. От болуп күйүп жалындуу, ополтоо болуп салымы, ойлору бийик жигиттин ошума тийди жарыгы. Арыштын таап айласын, ар күнү тынбай айланды. Акылы толо жигиттин калкына тийди пайдасы. Тарткандай көккө жөөни, талыкпай кылды эмгегин, эркибек кыргыз жигити элине тийди кереги. Кагылан эрдин тукуму талыкпай иштеп жүгүрдү. Ушундай болгон биздиндер таң атпай туруп жүгүрдү. Кополга иши толдугу, конуну элдин болдугу. Чечкиндүү Мырза Жеңишбек чек чейтип барын койдугу. Көңүлү ишке толдугу, көсөмү элдин болдугу. Күйүмдүү Мырза Жеңишбек гүлдөтүп баарын койдугу. Келгени кызмат ордуна кубантып кичи чоңду да. Мыйзамды сүйгөн Жеңишбек мэрлерге үлгү болду да. Сүйүнүп бүгүн турабыз, суурулуп топтон чыгабыз. Көтөрүп театр желегин кыргызга кызмат кылабыз. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз силерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудай пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себеп жок, жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер.